Урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү, мен кээде ушинтип түндө дагы энелерди куттуктайбыз. Азыр бир Кара Суу районуна караштуу Кара Суу районунан орун алган Ысмайыл ата деген бир кафе бар экен. Ошол кафеге келип 70-тин тегерегиндеги Мейман деген энебизди куттуктаганы келатам. Тагыраагы мына ушул куттуктоону Москвадан сиңдиси Гүлмира деген айым жолдогон. Азыр алдагы мүнөттөрдө сиздер менен чогуу ушул куттуктоо программасына ортоктош болобуз. Ата энени көзү тирүүсүндө сыйлап, барктап, мактап калалы. Рахмат туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү, могу өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жаркыраган чайкананын аты Ысмайыл ата деп аталат экен. Ушул жерде дагы бир энебиздин ата эненин сүйүнүчүн сиздерге чагылдырганын келип баратам. Келиңиз эже, кандайсыз, жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы эже? Аябай чукул арада уюштуруп калды Москвадагы эженин аты ким эле? Гүлмира эже. Гүлмира эже ушунчалык барбасаңыздар болбойт, түн болсо да барбасаңыздар болбойт дегенден биз келип калдык. Атабызды куттуктайбызбы, же апабызды куттуктайбызбы бүгүн? Апабызды куттуктайбыз. Апабыздын жашы 77-де. 71-деби? 71-ге барып калды. Сиз кимсиз болосуз? Мен кызы болом. Өзүнүн кан жанынан жаралган кызы болосуз. Апабыз ушул программа келет деп күткөн эмес беле? Жок, билбейт бади. Бул жалаң энелер үчүн программа. Ошо энелерди мактайбыз жана энелерди даңктайбыз дегендей. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов, жүрүңүз кана. Өзүнүн кызы, канчанчы кызы болосуз? Эң кичинекейси. Энебиздин аты ким эле? Мыйман. Ким дегендейсиз? Мыйман. Мейман деген энебиз 71 жашка чыгып отуруптур. Урматтуу көрүүчүлөр, бул өзүнчө эле бир чоң ресторан сыяктуу эле бир эме окшойт да. Бүгүн юбилей өткүзүп аткан окшойт. Жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Менденен программасы Кара Суу районунун Борбордук бөлүгүндө. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, ден соолуктарыңыздар? Аман эсен отурасыздарбы? Ким келип калды түн жамылып деп ойлобоңуздар, Бул Менденен программасы. Мейман деген энебиз ким? Мына бул энебиз экен, Энебиз бүгүн туулган күнүн өткөзүп, жакшынакай болуп, өзүнүн тууган уругун чакырып, кандайсыз эне? Жакшы. Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы эне? Жакшы. Бул Менденен программасы эне. Москвада бир Гүлмира деген кызыңыз бар беле? Бар эле. Сиңдиңиз, сиңдиңиз эми кызыңыз, сиңдиңиз, балаңыз айырмасы жок эне. Майли. Ошол сиңдиңиз ушундай буйрутма берип, ушул Менин энем деген программага дагы менин энеми коштуруп коюңузчу деп суранды эле. Энелердин катарында ушу Бейиштин образы да сиздерчи. Бейиштин образында болгон адамдарды ушул программага коштуруп коюу ниетин билдирген Гүлмира деген кызыңыз жөнөттү мени. Рахмат. Кандайсыз? Жакшы. Канчага чыктыңыз? 71-ге. 71. Канча балаңыз, канча небереңиз бар эне? 5 балам бар. Чебере кыздарыман 9 та чеберем бар. 9 та чебереме калган неберелерди эсептеп эле. Неберелер көп. Бир тобу жаныңызда, бир тобун бактыңыз дегендей. Канча балаңыз бул жакта иштеп атат, канча балаңыз сыртта иштеп атат дегендей эне.
Bir balam Moskvada, Marat деген балам Москвада, қалған 2 балам жанымда, огород кылып атышат, дарбыз бадырыңа егип атышат. Дыйканчылык дең эле? Дыйканчылык. Şu sizdi ошол менин программасын жөнөткөн кызыңыз менен байланыштырып койсоңуз аябай жакшы болот эле. Москвада күтүп атты эле. Россияда бар менен бир амандашып алыңыз мейманына. 70 жаш эмес, Кудай буйрса 100 жылдык торколуу тоюңузга келели. Ушинтип куттуктап туралы эне. Рахмат. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз эне? Мен өмүр бою ушу сапкордо иштедим. Пахтада иштедим. Жумушчу болуп иштедим. Ушунча баланы эрезеге жеткирип, чоңойтуп, жакшынакай кылып, бапестеп өстүргөнгө кандай түйшүк тарттыңыз эне? Же сиздердин заманда оңой болду өстүрүү, же азыркы салыштырмалуу заманга карата кыйын беле? Ондо союз эле. Күйөөм чалым эртеле 50 жашында өтүп кеткен. Калган балдарым менен ошо иштеп жүрдүм. Сапкордо. Ач калып ток калып ушул балдарым жесин, балдарым кийсин деп эне. Ооба. Ушунчалык мээримиңизди төгүп тарбияладыңыз а. Мынакей мына азыр менин пешенемде, мынакей менин маңдайымда мына смартфон аркылуу урматтуу Гүлмир эже, кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Сиздин ушул такай чалууларыңыздан кийин, ушундай такай мен энем барып куттап бериңиз деген суранычтарыңыздан кийин мен келип калдым мынакей. Менин маңдайымда ушул бейиштин образында болгон мейман энебиз отурат. Мына учурашып, саламдуу убайыңызды жолдой бериңиз. Жакшы. Рахмат. Рахмат. Сиздики көрүп отурабыз деп, архивде калсын деп, эстеликте калсын деп. Рахмат. Бул менин акамдын кызы жигарым болот. Бооруңуз, бир бооруңуз. Боорум. Жигер десеңиз биздин оштон башкалар түшүнбөй калат да, бул жигер деген эмне болду экен деп. Бир бооруңуз. Ошо бир өзү эң тоңу, эң бажагындыш эжем. Майли. Рахмат, өмүрүң узун болсун. Жашыңыз кут болсун. Мына жаштан да көп жашаңыз. Майли, рахмат. Кем болбо, өмүрүң узун болсун. Рахмат. Эже бираса ырдай. Сөзсүз түрдө сиздин суранычыңызды энебиз аткарат болуш керек деген ойдобуз. Эми бир куплет ырдап берет деген ниеттебиз. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менин программасында мейманине ушул программадачы жалаң энелердин күлкүсүн, энелердин сөзүн, кеңешин, кошо ушул ырларын дагы бир чагылдырып кетебиз дене. Ушул сиздин ырыңыз, сиздин ар бир турпатыңыз ушул бейиштин образында. Сиздин энелердин ыры бейиштин ыры деп коет. Бир куплет ырдап коюңуз дагы, калган ушул жерде сизди куттуктап келген адамдарга сөз берели. Сиздин ырыңызды аябай сонун болот. Эски ырлардын баарын унутуп атпайбы азыркы жаштар? Кара урматтуу көрүүчүлөр, мына мейман энебиздин жакшынакай болгон сындуу, сыйкырдуу, касиеттүү ырына көңүл буралы. Sarı gül menin ünkürdü, sağındım senin gülkündü. Sağınıp jürüp talvay, saror buldum gün tünü. Karası bizim göçöbüz, kaygılı yaştan yakıyoruz. Kaygındı tanıtıp jürgünçü, kalaşıp getse göküz. Ой, рахмат. Карасы биздин көчөбүз, карашып гана жүрөбүз дейсиз айна. Мынакей урмат. Эне ушул жаш кезде ушундай ырларды азыркылар эмне үчүн ырдабай калды деген ойдосуз. Мисалы, ушундай ырлардын карабайсызбы? Маани маңызын, сапатын карасаңыз, укмуштуу эки сүйлөм ырына гана тоесуз да. Ооба. Эми азыркы жаштардын ырында эле бирөө кошулурду ырдай берем мен. Нурлан Насиптин ырларын деле ырдай берем дебейсизби? Омардын ырларын, Нелиянын, же болбосо жана башка. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебиздин жакшынакай болгон ырына күбө болдуңуздар. Эми кас катары тизилген жакшынакай болгон энелерибизге сөз берели. Бүгүнкү мейман энебиздин туулганына жакшынакай болуп өздөрүнүн тилектерин билдирем деген энелерди. Кыз болосузбу? Эң чоң улусу. Бүгүн ушул эң улусу менмин. Бүгүн ушу апамдын 71 жашы куттуу болсун, өмүрү узун болсун, ушу бала чакасынын жакшылыктарын көрсүн.
Ошо балдарынын бактысына эсен болсун, ден соолукта болсун. Кудайым дагы ошо 100 жашын, 80, 90, 100 жаштарды да белгилейле ушинтип. Мен айтпағым келсін, урматтуу Бир көрүүчүлөр. туугандардын атынан баарыбыз ошо бул жакта дагы ошо бир тууган отурат, ушу туугандардын атынан баарын ушу Апабызды кантип белгиледиз? бейишим апам. Өзү болуң, рахмат, ден соолукта болуң. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менин программасында ушул баласы менен кызынын Бактыбызга тынч болуң, ден соолукта болуң, оорубаң, сыркабаң. Рахмат. Апа, мен сиз сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Ооба. Күндө айтасызбы? Биз сизди жакшы көрөбүз. Сүйөбүз деп айтсаңыз. Рахмат. Өмүрлүү болуң, эч оорубаң. Рахмат. Тынч болуң. Амин. Рахмат. Мына ушундай жашынакай, мына курчап турган жакшы позитивдүү адамдар менен сиз Кудай буйрса жөнүнө жүзгө чыгасыз. Мына Кудай буйрса жаштын тилегин билет дейт. Кудай буйрса эне Майра. кайраттуу болуңуз. Кана энебизге сөз берели. Кудагый. Боптур эми ушу жүзгө чык, не тилесең тилегиңе жет. Балдарыңдын күнүн көрүп, тойлордо небере, чебере үйлөп, баарына ушу. Рахмат. Ооба, жолдоруң ачык болсун. Келсин. Ооба, мындан бияка тынч болуп, ушу неберелер менен чебере, небере жетелеп жүрө бер. Ушу Мынакей Кудагыйдын сөзү, Кудайдын сөзүдөй 83 жаштагы Кудагый, мынакей 83 жаш мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Кудагыйын болгон, Кудагыйдын жашынакай тилектери болду. Уруксат берсеңиздер, мен сиздерге өтүп кетейин, кийинки аксакалдарга сөз берейин. Аксакалдардын ар бир сөзү, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ар бир сөзүңүздөр архив, тарых болуп калат. Бул программанын баасы жок. Siz kimisi olursunuz, bu adam siz için kim? Abicem Bulat. Bugün şu. Bir tuğan. Bir tuğan. Abicem tuğan günde oturarız. Tuğanlar benim toplu olup. Abicem 71'e çıktı. Şu. Desoltu olsun. Mallar, kızlar. Senin görüşsün. Şu. 100'e çıksın. Abicem şu. Görüşsün Allah'ım ha. 100 yaşlık koyduğunda tansat evip kol çağıp yeni öz tördün görüp otursun da. Şu. Amin aytpağınız kesin. Keyinki söz verelim. Мен кайнежем болот. Мен келдимен бул жактын кемпири болом. Ошо мен Кайнежелик кылган беле өз кылган эмес? Жок, кайнежелик кылган эмес. Эжем Анда өтө алтын адам. айтып бериңиз. Ушунча жыл жашасам дагы бир жолу бир жаман сөз айткан эмес. Аябай жакшы көрөм эжемди. Бул экөөсү аял болом. Ошол мен чалымдын 60 жылдыгында тарткансыз үйгө барып. Туура. Эже туулган күнүңүз кут болсун. Эжебиз менен 71 жашка чыгып отурат. Энебиздин ордуна эне, кайненебиз өтүп кетсе, азыр ошо энебиздин ордуна бизге жашынакай акыл насаатын айтып дайыма төрүбүздө отурат. Өмүрүңүз узун болсун. Кудайым ден соолук берсин. Бул кыздары мына небере чебере көрүп отурат. Эжеме эми гана мына караттыга кадам таштап атат. Бактылуу, сыйлуу, дөөлөттүү карлык каалайм эже. Ушул улдардын, кыздардын жакшылыгын узак насип этсин Аллахым, өмүрүңүздү берсин. Сиз үчүн дайыма мындан бияка сыйлуу эле болсун, сүйүүсүндө жүрүң. Чеберелердин да тойлору насип кылсын. Ар бир карлыктын баскан күнү бактылуу болсун, бактылуулук болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эжекебиз жашынакай белгилеп кетти. Буга чейин мына ушул Абушкасынын 60 жылдык тоюн тартып берген, эми той эмес, бул ушул аябай ыйык күнүн тартып берген. Өзүнүн ыраазычылыгын билдирип атат. Кийинки байкебизге сөз берели. Уруксатыңыз менен сиз кимис болосуз? Мен чоң баласы болом. Эң чоң баласы болосуз. Канчага чыктыңыз? 48-ге. 48 болду. Азыр энебиз үчүн жаш баласыз да. Энебизге бир эркелеген сөзүңүздү айтыңыз эми. Жүрөктөн чыккан сөзүңүздү айтыңыз. Апа, өмүрүңүз узун болсун. Биздин пешениңизге бар болуң, жүзгө чыгың. Оорубаң, сыркабаң. Биз ар дайым сиз менен сизди жакшы көрөбүз. Мен сизди сүйөм, апа. Ой, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Бул үлгү. Апам өтө жакшы көрөм.
Кантип эркелейсиз? Аз деле эркелегиңиз келеби кадимкидей мурда? Деле күндөгө бир маал келип эркелеп кетем. Этегине жатып кадимкидей апа ушундай бир бектин компьютериңиз болсо бериңчи, пенсиядан арткан бир 100 сом болсо бериңчи деп эркелейсизби? Жыттап кетем да. Бул ушул үй бүлөгө Чарчаганды иштен келгенде чарчоонум ошо апам басат да келип. Жеңем жинге тийген күнү келип апабызга келип эркелеп, мындай букту чыгарып, О, кадимкидей энергия алып кетесизби? ошо Но жеңем десем, жеңем сөз чыкпай калды го чөтө. жиниме тийгенде ошо апама келем. Тамаша bunun bari tamаша. Ооба жеткирбесин. Тамашалуу тарыхый тасма болуп аткандан кийин биз ушундай бир күлдүрүп да сүйлөгөнгө туура келет дегендей. Апамдын өмүрү узун болсун, биздин колубузда ушу бар болсун дайыма. Апа, алтын апам. Мынакей алтын апам дейт, урматтуу көрүүчүлөр. Тааныш өң болуп атат менчичи. Эжебиз дагы мендин программасына тартылган. Энебиз дагы аябай жашынакай болуп өзүнүн ачык, ак жүрөк ойлорун билдирген эне туурабы? Мына ушул насип буйруп калыптыр. Мейман энебиздин жашынакай болгон туулган күнүнө дагы ортоктош болуп чогуу моюнтуп калыппыз. Эне ушул өзүңүздүн тилектериңизди билдире берсеңиз болот. Бул жак мен бир тууган кайынсиңдим болот. Бүгүнкү 71 жаш кутмаңга кут болсун. Кудайым бактылуу карлык берсин. Эч качан оорубасын. Мына уулдарынан урмат, кыздарынан кызмат көрүп, бактылуу байбиче болуп жүрө берсин. Мээбире чебире сүйүп, Кудайым кыбыра сүйгөнгө жеткизсин. Тууган уруу менен ушундай ак дасторкон четинде жакшы тилектерди айтып, жакшы ойлорун айтып, жакшы насааттарын айтып, жакынакай кемпир болуп жүрө берсин. Мен айтпаңыз келсин. Ырдайт дагы энебиз. Сөзсүз ырдайт. Энебиздин ыры дагы эле ушу энелердин алдыңкырларынын бири болуп эсептелет. Ушу менин программасында гана бир куплет чоюп коюңуз эми. Баягы ырыңыз ырдап коюң эми. Эми азыр ошо 50ден ашкан, 70 таянган кемпирлердин эң сүйүктүү ыры 50 жаш жүзүн жарымы да. Анакей ошону тартуулап коюңуздар гана. 50 жаш жүздүн жарымы, элүүгө чыккан карыбы, чачыңды бурулуп басса да, өчөлүк жаштык жалыны, чачыңды бурулуп басса да, өчөлүк жаштык жалыны. Ой, рахмат, кол чапкой берем. Кичине баягы энебиз атайын убарак ырдаткандан кийин мына ушул ырлар ушул белек сизге эне. Мейман эне, ушул баардыгы сый, урматтын баары сизге. Ошо бир куплет ырдын ичинде көп нерселер камтылган. Сыр бар, эне? Көп сыр бар. Карыба. Чачың агарып калса дагы карыдым дебе. 50 жаштан кайра күчкө кир. Балдардын, кыздардын сый урматына бөлөнүп, энергияга бөлөнүп, карыбай, каршылдап жүрөр деген мааниде да. Манакей каршылдап гана жүрөлү, тарсылдап дегенде, мынакей. Эми сизге сөз берели, сиз кимис болосуз? Бүгүнкү сиңиз болом. Бир тууган сиңиз болосуз. Ушул адам сиз үчүн кандай адам? Аябай жакшы, биз үчүн өтө кымбат адам. Кандай касиеттери бар? Касиеттери жакшы, кандай десем касиети. Сүрдөп турасыздарбы? Жондой эле айтканы законбу? Айткан. Бир сүйлөгөн адам бетке айткан. Эжем айттыр, кой биздин айтканыбыз болбойт экен, эжем айттыр деп орнотасыздарбы? Ооба, орнотабыз. Кана эми туулган күндүк өзүңүздүн куттуктооңуз? Ошо эжемдин туулган күнү кут болсун, эже туулган күнүңүз кут болсун, ден соолугуңуз чың болсун, эч качан оорубаң, сыркабаң. Ушу небелердин пешнесине, ушу балдарыңыздын, кыздардын пешнесине, биздин пешнебизге тынч болуң. Аман болуң, илайым 100га чыга. Ушундай эмелерде дайым отура берерин. Эми биз Кудай кааласа 80 жылдык туулган күнүңүздү куттуктайлы. Ушунда отурайлы, ажа. Ошону жеткирсин Кудайым. Рахмат деген бир жүрөктөн чыккан сөздөрүн байкап атасызбы энебиздин? Рахмат деп, мынтип эч ким айта албайт. Рахмат деп просто толкундан атат энебиз, аябай сүйүнүчтүн баягы үнү да бул, сүйүнүчтүн үнү. Рахмат сиздерге да. Рахмат. Кийинки ак калпак кийип турган абабызга сөз берели.
Аба, бер карап алып туруп бир жашынакай өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтсаңыз, сиз ким болосуз? Мен күйөө баласы болом, чоң күйөө баласы. О, күйөө баланы пайгамбарыбыз сыйлаптыр дейт да. Кандай кайнене? Зор. Зор дегендин ичинде бир 2-3 сөздү ачык айтып бериңчи. Жакшы. Кайненем жакшы. Кайненем жакшы көрөм. Жакшы. Мен жакшы көргөн кайненем, жакшы көргөн, эң жакшы көргөн баласы менмин өзү. Мен мына көп жылдан бери турмуш куруп, Кудайга шүгүр, мына келинчегим биягы. Экөөбүздүн ортобузда 2 бала, 9 небере бар. Кудайга шүгүр. Энем ден соолук чың болсун, эне туулган күнүңүз кут болсун. Ден соолуктуу болуңуз, көп жашаңыз. Şu неберериңизге баш көз болуп, ойноп күлүп, балдарыңызды барды, ден соолуктары чың болуп, ойноп күлүп жүрө бериңиз. Biz sizi жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Мынакей күйөө балаңыз сөзүн угуп атасыз беле? Сизди жакшы көрөт, сизди сыйлайт. Эң жакшы көргөн күйөө баласы мен болом дейт. Туурабы? Ошондойбу? Анда кургол койбош керек, бир куплет кана. Баштадык. Эне туулган күнүңүз менен, туулган күнүңүз кут болсун. Энди сиздин туулган күнүңүздө бир куплет да бир аракет кылып көрөйүн. Толгонуп толкундаган сезимдерин тагдырга башым тийген кезим менен тармасын курбу öksürürüm. Talantı sügöndürdü esimde men. Vay rahmat. Ora bozu bir sezimlerin pazardan kaytıp kalgan gezimeden kalasın kalabasın kaybir ölüp kadırım bilgenderdi tankımdı bilgenderdi esimde men. Oy rahmat. Hasankul Kerimbaev деген tanışlar be. Hasankul Kerimbaev'tan kalsa kalbayt. Бирок ашпаса да калбайт, бирокча сонун. Кана кийинки, мынакей жашынакай болгон. Кимиз сүйлөйбүз, бул жакшы сүйлөйт экен, эже. Мына ушул адам жөнүндө, ушул ыйык адам да, бул жөнөкөй адам эмес да, эмне дегенчи. Бул жөнөкөй эле адам эмес, жаран эмес, бул ыйык адам. Өзүңүз жүрөктөн чыккан сөзүңүз. Кимиз болосуз? Эң кичинекей кызы болом. Эң кичинекей кызы болот экенсиң. Мен Алтын апам, Бейишим апам. Жөн турабыз, таасир этпейбиз. Жаным апам. Өмүрүңүз узун болсун, көп жашаң апам. Тыныч турабыз, жүрөктөн чыккан сөздөрүн угабыз. Бактылуу болсун апам. Биздин пешенебизге бар болсун, көп жашасын. Тойлорубузду көрсүн. Ошо бүт жакшылыктарды каалайм апам. Апам миңге чыгышын каалайм мен. Эч кой бергиңиз келбейт. Эч кой бербейм мен апам. Эч кимге бербейсиз. Эч кимге ара көрбөйсүз. Апам, сиз мага жашоо жок. Мына урматтуу көрсөң. Мына ушундан артык сөз болбосо керек. Башка сөз жок айта албайм. Рахмат, чоң рахмат. Бул жүрөктүн сөзү эне, жүрөктүн сөзү. Бул пенденин сөзү эмес, жүрөктүн сөзү. Эне ушундай мээримди төгүп чоңойтуп койгон экенсиз, мына сүйлөп атат. Акырында келиндер сүйлөйбүз. Келиндер акырында сүйлөйт деңиз, Мынакей, байкебиз жакыныраак келип алсаңыз, бир аз алыстап кеттиңиз. Сиз үчүн бул адам кандай адам, ушул бир жакшынакай болгон кароо тилектериңизди айтсаңыз болот. Сиз кимиз болосуз? Эң кичине баласы болом. Эң кичинекей баласы болосуз. Сиз 150ге чыгара турган сизсиз. Ашырыш керек одан. Ашырыш керек, Эми апа
не дiyeceğim sizge bu жақсы тілектер sizge арналады. Еш уақытта қайғырбаңыз, қартайбаңыз. Шол ана мына бүгін келген апам сыйлап келген қонақтар, жеңізден тағам мінекей. Бәріңерге денсаулық сыйлап келген. Омен айтқаныңыз келсін. Апаңыздың көңілін ала беріңіз. Көз түрісін ата-енені барықтап таңтап қалайлы, мақтап қалайлы. Оның бардығы сіздер үшін өте чексіз белек. Наушыл тасма сіздерге берек, өте чоң. Қана еме келіндер кейін сүйлеп істеп қалды. Келіндер ғана береқа келіп шақылдап беріңіздерші бір, Жашнақай болса. Сіз қаншаншы келін оласыз? Мен ең чоң келін олам. Қанша жыл енеңіздің алдында қызмат қылдыңыз? Енеңіздің қандай тарбияларын алдыңыз дегендей? Biz үйленгенде biraz алысырақ тұрып қалдық. 5 жылдан бері қолында тұрдым. Енем менен 5 жыл бірге тұрдық. Бири-бирибизди кабагылакей жоқ. Кабагылакей жоқ. Ашықша сөз жоқ. Ошо апасы қызындай жашайбыз. Нені билбечелеңиз келин болуп келгенге чейин? Энеңизден нени үйрөндүңүз? Эми көп нерсе болушу мүмкүн. Мисалы көп нерсени үйрөнгөндүрбүз. Азыр эми өзүбүзчө турмуш куруп, көп нерсеге көзүбүз жетип үйрөнүп калдык. Энеңиз болгон сүйүүңүздү бир көпөтөр менен билдирип койбойсузбу? Ырдабайм да. Ырдабайсызбы? Энеңизди куттуктай бериңиз анда. Эне туулган күнүңүз менен көп жашаңыз. Биздин пешенебизге бар болуңуз. Неберелердин тоюнда, чеберлердин тоюнда төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз. Омен айтканыңыз келсин, окей. Эне, мына келиңиздин сөзүн уктуңузбу? Уктуңуз, мынакей. Факт иретинде сурап коюш парыз эне. Кийинки келини ким? Ана мынакей. Жашнакай болгон дагы бир келиндерине сөз берели. Мен эң кичинекей келдим. Катуураак сүйлөй Эң бериңиз. кичинекей келдим мен. Эне туулган күнүңүз менен, туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ушу неберелериңиздин, чеберелеринин алдында бар болуң, бай болуң. Ушу 70 жаштан Аллахым дагы көптү берсин, 100гө чыгын. Биздин ушу төрүбүздө аман эсен жакшы болуп жүрөрүң, билбегенибизди билдирип. Эже айтсаңыз 150дөн кантип ашырасыз? Аракет кылабыз. Кантип ашырасыз? Сиздин кайсы тамактарыңызды сүйүп жейт энеңиз? Энем көбүнчө кесмени жакшы көрөт. Кесмени ошону бат-баттан кылып турасызбы? Ооба. Жакпай калган тамактарыңыз болгондо энеңиз жебей койбойбу? Жакпай калган тамактарым болгон, айтасыңдар, мындагы койсун. Сиздин кайненеңиз кайнене менен келин ортосунда мамиле кандай болушу мүмкүн? Жакшы эле. Билбегенибизди билдирет, мындай кылсың деп. Кээде жаман көргөн учурларыңыз болгон. Айта албайт да, албетте. Бирок ошонун баары жакшы болуп турбу? Ошонун баары сизге сабак болгон да, мына өзүңүздүн жолдошуңуз айтып өттү. 150 кеп болуп калыптырбы? Кудай болсо 150ден ашырабыз энебиз деп Жашнакай сиздин балаңыздын сөзү болду, эне. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Жашнакай болгон калоо тилектерден кийин ой, кечиресиздер, келиңиз. Бул тарыхый тасма. Бул тарыхый тасма, себеп дегенде бул программада сиз сүйлөсөңүз өтө чоң биздин ката болот. Ошон үчүн бул мен атамдын карындашы. Эжебиз ошо көп жашасын, денсаулыкта болсун, балдарынын, неберелеринин өзүрүн көрсүн. Эч качан оорубай, биздин пешенебизге бар болсун ар дайым. Көп жашайбыз. Бир үрдө өрөсүзбү же? Жок. Жок дейт. Тамаша албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай Жашнакай болгон ой пикирлерден кийин программаны жыйынтап жатып, мейман эмнесин Жашнакай болгон батасы менен бата менен элге көрөт дейт. Бата менен сиздин балдарыңыз ушул эрежеге жетип атат эне. Ар бир намазыңыздагы тилек, ниеттериңиз менен ушул күндөр буйруп атат. Дасторкон жайылып дегенде, көңүлүңүз көтөрүлүп дегенде, эне. Ооба. Ушул жалпы балдарыңызга, неберелериңизге, калың эл журтка, Кыргызстанга жалпы бата берсеңиз эне, анан ушул программаны жыйынтайлы. Майлы болуптур. Мени сыйлагандарга Кудай сыйласын.
Şu dasturxanımız jayılып, daim toy bolsun, yaxşılık günler bolsun, ömürleriңер uzun bolsun. Koşkonuңар менен кошо кадыгыла, бактылуу болгула. Den soğluğun çın bolsun. Senin dagы den soğluğun çın bolsun, ömürüň uzun bolsun. Gülmiraga dagы men singdim ol. Бактылуу болсун. Баласынын күнүн көрсүн, 2 баласы бар. Бактылуу бол Gülmira. Сага рахмат. Amin. Amin. Enelerdin tilegi bul баягы Аллахымдын сүйүнүчү деп коет да, пайгамбарыбыз айткан, ата эне разы, Алла разы дегендейчи. Кудай менен 100гө жетиңиз эми, Кудайдын берген жашын жашаңыз, бирок сапаттуу, татыктуу жашаңыз. Эне Кудай буйрса, жакшылыгыңыздарга гана ушинтип дасторконуңуз жайылып, бизге окшогон бакылдаган, шакылдаган программалар келип, жашнакай болуп сиздин көңүлүңүздү көтөрүп жүргөн күндөр гана сизге насип этсин эне. Сизди эч ким 70тин тегереги деп ойлобойт эне. Бир 50нин тегереги деп ойлойт, ушунчалык жаш экенсиз, мен 70 деп ойлоптмун эне. Чындап, демек сиз 80 жорголоп 100гө жөнүнө чыгасыз да, Кудай болсо эне. Сага да ден соолук, өмүрүң узун болсун, ушунтип элдин керегине жарап кабарларды жеткиргениңе сага да чоң рахмат, өмүрүң узун болсун. Амин. Айтпаңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менин программасынын сүйүктүү катталуучулары, сиздердин да ушул мейман энебиз сыяктуу жанында отурган кудагыйы 80 жашка да чамалап калыптыр. Ошон катардагы энелериңиз болсо, аталарыңыз болсо, анда куттуктап, кубантып, көңүлүн көтөрүп калганга шашыңыз. Ата эненин ар бир көңүлү, ар бир кадамы, гүл, ар бир айткан дуасы, жасаган ушул сиздерге балдарына өзгөчө тилеген дуалары кабыл болот дейт. Ошон үчүн ар бириңиздер ата энеңиздерди көз тирүүсүндө сыйлап калыңыздар. Бул Менин программасы бул жолку чыгарылышы Кара Суу районунун Борбордук айбагынан орун алган Ислам ата, Исмайыл ата деген кафеде өзүнүн жакшынакай болгон туулган күнүн жакшы бир жакындары менен белгилеп жаткан мейман энебиздин куттуу аллеясынан деп кое берели, абырасынан жыйынталып отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, мейман эне көп жашаңыз, бакубат болуңуз, эч качан оорубаңыз. Эгерде буга чейин бир көңүлүңүз түшүп, көңүлүңүз чөгүнкү маанайда болгон болсо, ушу Менин программасы аркылуу сиздин көңүлүңүздү көтөрдүк деген ниеттебиз эне. Буга ушул Gülmira деген сиңдиңиз себеп, андан сырткары ушу бала бакыраларыңыз себеп дегендей. Ал үчүн ушундай мейман энебиз сыяктуу көңүлүн көтөрүп, энелери бар адамдар үчүн атайын алдыда телефондор жазылып турат. Биз кызматтабыз, өлкөнүн 7 тубанына чейин барганга даярбыз. Ат жөнүм Мырза Газимкулов. Жакшы туруңуз. Мейман эне кийинки жакшылыктарыңызга чейин аман эсен көрүшөлү. Рахмат, өмүрүң узун болсун. Өмүрүң узун болсун, бактылуу бол. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр өзүңүздөр жогоруда жакшылап баамдадыңыздар окшойт. Мейман энебиздин көңүлүн алдым, мейман энебиздин көңүлүн көтөрдүм. Энебиздин батасы балдарына, кыздарына, ошондой эле мага да тийди деп ниет кылам албетте. Ата энеңиздер болсо шашыңыздар. Эртең кеч болуп калат. Бүгүн мага чалыңыздар. Бүгүн алдагы телефондорго ал үчүн кат жазыңыздар. Ат жөнүм Мырза Газимкулов, жакшы туруңуздар.